теңир ырологон ак жаркын таланттын ээси, уккан кулактан кожорун кандырып, сезимдерди жаркыткан мукам кайрык ырларын касиеттүү үч кол комузда кол ойното чебер аткарып, жүрөктөн түнөк тапкан белгилүү обончу, комузчу, аткаруучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бурул Абылгазиева 1937 жылдын 21 февралында Нарын районунун 10 арча айылында жарык дүйнөгө келген. Өмүрдө өрнөктүү из салган талант ээсинин ырга ышкыбоздугу тээ бала кезде эле башталган сыңары. Тагдыр ырологон талант менен келечектен көптү үмүттөндүргөн Бурул апа убагында мектепте өткөн ар кыл чыгармачыл ийримдерге катышып, канат таптап, комузун кастарлай кармап, кароо сынактарга да катышып келген. Ал 1944 жылы Токтогул атындагы орто мектебин аяктап, Нарын шаардык маданият үйүндө ийрим жетекчилик кесибин аркалайт. 1967 жылдан тарта Тяншан райондук маданият бөлүмүн жетектеп, үй бүлөлүк ансамбль уюштуруп, Пионерская правда гезитинин атайын дипломуна татыйт. Анын көп кырдуу таланты, кут дарыган өнөр көчүнүн гүлдөгөн мезгили дал ушул учурда башталып, нукура таланттын ак эмгеги менен артисттик шык жөндөмү өз жемишин берип, 1972 жылы өздүк көркөм чыгармачылыгынын жеңүүчүсү аталып, 1-даражадагы диплом менен сыйланат. 1979 жылы ошол кездеги республиканын булуң бурчуна аты тараган Тоо гүлү ыр-бий ансамблин жетектеп, Монгол республикасына барып, чыгармачылык жемиштүү ийгилиги үчүн ардак грамотага татыйт. 1981 жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун сырттан окуп бүтүрүп, өнөр артынан калбай аткаруучулук жөндөмүн элге тартуулап, Муса Баятов атындагы шаардык маданият үйүндө комузчулар ансамблин жетектеп келет. Кыргыз СССРинин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына карата өткөрүлгөн Канга боелгон билет аттуу пьесада Сейденин ролун мыкты чеберчиликте аткаргандыгы үчүн 1-даражадагы диплом менен сыйланат. 1988 жылы Фрунзе шаарында өткөн 9 кайрык үй бүлөлүк кароо сынакка катышып, 1-орунду жеңип алат. Бурул апа бул гана эмес, кут дарыган талантынын аркасында бүткүл союздук республикалык кароо сынактардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын, эмгек ардагери, маданияттын мыкты кызматкери төш белгилеринин, мээрман эне, баатыр эне ардактуу наамдарынын ээси болгон. 2008 жылы көп кырдуу таланты менен эл журтунун терең кадырлоосуна татып, обончуга маданият майданына сиңирген көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамы ыйгарылган. Андан соң Кылым ыры фестивалына катышып, президенттин стипендианты аталат. Мындан соң Бурул Абылгазиева маданият айдыгында көп жылдык үзүрлүү эмгегин өтөп, ардактуу эс алууга чыгат. Анын элүүгө чукул оондорунун айрымдары Кыргыз радиосунун алтын фондусуна жазылып алынган. Молдон кыбыладан жел согуп, кызы эмгек кызыл кырман эл толу, эл абышка эки колун бере кой, ата болуп балдарга аман эсен жүрө кой. Аманда кандай кары, кандай керең, сакында учкан сайын түбү терең. Даңка байжадым туңабым, жүрөгүм кагат добулбас. Жараткан Бурул Абылгазиевага ургаачылык дөөлөттү да ыролоптур. Жолдошу Баркы Жоков Сапарбек Аксакал жубайынын жан дүйнөсүнө канат бүтүрүп, акыл эсти, асыл сезимдер ээлеп, бөтөнчө эргүү, шыктануу жаратарлык колдоо көрсөтүп, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп келген. Канат бутагы жайылган жубайлар Чолпон, Жылдыз, Чынар, Анара, Самара аттуу кыздарын, Тилебалды Муратбек, Баатырбек Сүйүнбек аттуу уулдарын эресеге жеткиришкен. Омол төкмөл бул дүйнөнүн кесеси бөксөргөндөй, кайталаңыз инсан, обончу, комузчу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бурул Абылгазиева 2016 жылы 12 августта көз жумган. Эмне дейбиз? Таланттын байлыгы болбойт, тагдыр болот демекчи. Өнөрдү аянбай берген жараткан ага аялдык бакытты, атак даңкты да ченебей берген экен. Ал аткарган чыгармалар, обондуу ырлары элдин эсинде түбөлүк сакталып кала бермекчи.